Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Мен Мадинова Гүлмайрам Курсановна сиздерди кыргыз тили майрамынын урматына арналган сабагыма чакырамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кыргыз тилин кадырлайлы, сыйлайлы. Баарыңыздарды 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен куттуктаймын. Кыргызстанда жашап, кыргыз тилде сүйлөгөнүмө сыймыктанам. Кылычты кыя чапкан тил, кыргызым барктап баккан тил, кызыл жалын от кечип, кылымдап жолду баскан тил, кырааты менен сүйлөсө, Кытайга дагы жаккан тил. Эчен ашу ашкан тил, элибиз барктап баккан тил, элдигин элим жоготпой, энедей барктап баккан тил. Эртөштүк Жаңыл мырза Курманбек, эпостун баары баткан тил. Акындын багын ачкан тил, акылды элге чачкан тил, башынан сактап жай айткан, бабабыз манас баткан тил. Ааламды элге таанытып, Айтматов багын ачкан тил. Эмне үчүн ата тили деп аталып калган эмес? Эмне үчүн эне тили деп аталып калган? Келиңиздер анда баамдап, байкап көрөлү. Бул тил биздин энебиздин мээрими, ак сүтү аркылуу кан тамырыбызга уюп, жан дүйнөбүздө жанданат. Биз төрөлгөн күндөн тартып, тилибиз чыгып, өз алдынча сүйлөй алган учурга чейин бизди энелерибиз эркелетип сүйлөтөт эмеспи? Бул көрүнүш аталарга караганда энелерде көбүрөөк байкалат. Ошондуктан эне тили деп аталып калган. Энебиз аркылуу келген эне тилибизди барктайлы, кадырлайлы, сыйлайлы. Кыргыз тили өтө бай тил. Бирок кээ бир сөздөр бизди жарды кылат. Мисалы, давай эмес, келиштик, сүйлөштүк. Досум эмес, досум. Катта эмес, чоң. Зыңк эмес, сонун, керемет. Битта эмес, бирөө. Братан эмес, аке, байке. Пас жакта эмес, төмөн жакта, ылдыйда. Окей эмес, болуптур, макул. Келиңиздер, өз тилибизди таарынтпайлы, кемсинтпейли. Өз тилибиз баарыбызга аманат, кенч жана байлык. Кыргыз тили баарыбызга керек жана кымбат. Аны асыроо, бапестеп багуу, гүл бактай кулпуртуу сенин жана менин мойнубузга артылган узыйпа. Кыргыз тилин мактап, даңктап, таасирдүүлүгүн дүйнө жүзүнө таанытып, асмандагы жылдызга тете жайылсак, ал биздин бийиктигибиз, ооматыбыз жана ийгилигибиз экенин унутпайлы.